Касиет, сен кыргыз тил жөнүндө, эне тил жөнүндөгүлөрдү билесиңби? Албетте билем. Анда мен да билем. Анда эмесе ушул эне тил жөнүндө мен бир сап ыр айтып берейин, э? Бирге жүрөм, эне тилим кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмдөй жаңылбайм. Бул жашоодо эң маанилүү тил болот. Тил аркылуу сүйлөйт жана ойлонот. Пикир айтып, билдиришип сезимдерин ар бир адам тили менен зор болот. Касиет, эклетика борборунда кыргыз тил жөнүндө сабак өтүшүптүр. Кел анда эмесе ушул эклетика борборуна саякат жасап келели. Кел. Саламатсыңарбы? Мен Сураналиева Айнура Кенешевна, эклектика окуу борборунун кыргыз тил мугалимимин. Биздин окуу борборубуздун методикасынын өзгөчөлүгү бул бир тайпада кандай жаш курактагы студенттер болбосун, материалды бардыгына бирдей жеңил жана жеткиликтүү жеткизип берүү жана сабагыбыздын эффективдүүлүгү негизи окуучулардын өзүнүн аткарган ишинде жатат. Бүгүн биздин жаңы темабыз этиштин жалпы өткөн чагы. Сегодняшняя наша тема общее прошедшее время. На прошлых уроках мы с вами уже прошли завершенное прошедшее время, да, помните? То есть прошедшее время это действие, которое произошло до момента разговора. Завершенное образуется при помощи какого окончания? Кто мне скажет? При помощи окончания «ды». Какие варианты они имеют? Ди, ду, ты, ди, ту, Ту. Правильно. А это что значит, что мы, например, до момента разговора, час тому назад я приготовила суп, час тому назад я сделала домашнее задание. А сегодня мы с вами пройдем окончание «ган», которое указывает продолженное. То есть я читала книгу, не прочитала, а читала, я готовила суп и тому подобное. Прошедшее время общее образуется путем прибавления окончания «ган» к императиву и плюс личные окончания, то есть окончание сказуемости. «Ган» в зависимости от сингармонизма имеет 8 окончаний. Эгерде сөзүбүз үндүгө, же уяң, же жумшак үнсүзгө аяктаса, кандай мүчөлөр кантип өзгөрөт экен ган мүчөсү? Ган, ген, гон, гөн. В зависимости от гласных. Эгерде сөзүбүз каткалаң үнсүзгө аяктаса, кандай болот? Кан, кен, кон жана көн. Демек, императивке ган мүчөсүн кошобуз, анан жак мүчөлөрү кошулат. Мынакей. Уңгулу этиш, ган мүчөсү, жак мүчөлөрү. Мен ойно, гон, мун. Сен ойно, гон, суң. Келгиле эми бир этишти өзгөртүп көрөлү. Эс алуу. Эс алуу бул эмне? Это как переводится эс алуу? Отдыхать. Эс алуу это инфинитив. Нам нужно образовать императив. А как мы образуем императив? убираем две у и поставляем вместо этого. Правильно. Если у нас глагол инфинитив заканчивается на долгую у, у нас обе у отпадают. Если на долгую ü, Убираем одну у, получается одна у. нет, и о, Убираем две у. ü. Ага. А если на о, Никита? Если на О отпадает одна О, остается одна О, или же будет А. Правильно. А если на Остается либо 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 е. либо е, изде, изде. Эми бир этишти өзгөртүп көрөлү. Давайте попробуем изменить. Хорошо, возьмем глагол, ну, эсалу. Эсалу – это императив. Инфинитив. Ой, инфинитив. Императив какой будет? Эс. Ал. Две буквы у отпало. Давайте попробуем. Мен, эс, ал, ган, мын. Азамат. Сен, эс, ал, ган, Азамат, сиз. Эс, алган, сыз, ал, эс, алган. Здесь какое окончание у нас?
нулевое. Биз эс алганбыз. Силер Эс алган ңар. Сиздер эс алган сыздар и алар эс алышкан. Ыш у нас здесь в третьем лице во множественном числе меняется, да? Сначала множественное число, потом уже прошедшее время. Давайте теперь для закрепления нашего урока прочитаем пословицу, которая написана на этой стороне, и попробуем перевести. Кана? Не деп жазылып турат. Аркимдин туылган жери Мисир. Мисир. Эми которуп көрөлү. Сначала мы переводим дословно, да? Каждое слово давайте. Ар кимдин. Каждый, но у нас есть окончание илик. Это значит принадлежит каждого, правильно. Родился. Земля. А Мисир это у нас новое слово. Благодатное место. Значит, ар кимдин тулган жери Мисир переводится для каждого места, где он родился. Какое? Земля, где он родился. Благодатное место. А у нас какое благодатное место? Биздин тулган жерибиз кайсы? Кыргызстан. Силерге Кыргызстан жагабы? Жагабы? Кыргызстан кандай өлкө? Кандай өлкө Кыргызстан? Ну, иштебиздер. Керемет, толугу. Толугу. Кооз. Элдер ынтымактуу, азамат, чоң. Кандай жерлери бар? Азыр келгиле ошо Кыргызстан жөнүндө айталы. Силер Кыргызстандын кыдыргансыңарбы? Башка жерлерде болдуңарбы беле? Кыргызстандын кайсы жеринде болгонсуңар? Айтып бергилечи. Кыргызстанда мен көп жерлерде болгом. 3 жыл мурун мен Талас жеринге баргам. Талас жери абдан кооз, керемет жери. Манас айылына барган мен. Манас айылында мен көп тарихтын буюмдары көргөм. Байыркы куралдары, аяк идиш, элдин кийимдери мага абдан жакты. Бул сонун жер Таластын жери экен. Биз былтыр жазында Суусамырга барганбыз. Ал Бишкек Ош жолунда жайгашкан. Суусамырда өтө бийик тоолор, кооз, шаркы ратмалар бар экен. Суусамыр мага абдан жакты. А мен дагы Исекөлгө барганмын. Исекөл абдан кооз. Биз көңүлдүү эс алганбыз. Мен Элеонора, жана мен Сулайман до болгонмун. Сулайман до абдан кооз, ыйык жер. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Баарыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Жашооңуздарда силер өткөн чакты туура колдоносуңар деп ойлойм. Сабак бүттү. Кийинки сабагыбыз сүрөт сабакка өтөлү.